Жогорку кеңештин алдына жерлерди трансформациялоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр менен кошумчаларга каршы нааразычылык акциясы кайрадан уланды. Ага Сокулук районундагы турак жайлары документтештирилбеген 100дөн ашык жарандар келишкен. Бир трансформациялоо мыйзамын биз колдоп, өзүбүз жогорку кеңештен өткөзүп, 3 окуудан өткөзүп, ушундай тикелей ушуга чейин өзүбүздүн түздөн чыксалыбыз да, ол бирде жогорку кеңешти, бирде өкмөттү алдыга салып айдап келатып. Мунун аркасында себеп дегенде 47 миң курулуп калган турак жай турат. Ар бирине 3дөн эсептегенде эле 150 миң 200гө чукул адам турат, жаран жашап атат. Мунун аркасында деген 13 миңден ашуун 14 миңге жакын гектар жер турат. Мына ушулардын баарын бүгүн трансформациялап берүүсүн талап кылып келип отурабыз. Анан жанагы Дайыр Атакулович бир кезде айткандай, шектүүделген контурлар болсо, аны да чогуу карап туруп алып салышка биз макулбуз. Бирок ошол нерсени бизге маалыматты көрсөтпөй атышат. Балким бул чиновниктер коркушат. Анткени ошол жана чоң гектарлап, мындай объемный жаткан жерлерден өзүндө эле ошол чиновниктердин кулагы чыгып калышы ыктымал да. Документ ала албай жүргөндөрдүн көбүнчө үлүш жерлери кайракы суу барбаган жерлер. Трансформацияга кирбей калган калктын саны 10 миңден ашат дейт. 25 эле соттук. Ал жерге деген суу да келбейт. Эчтеке айдаганга да болбойт. Жөнүнө турат жерлерибиз. Же биздин балдарыбыздын баары мына 30га чыгып, 5ден 6дан балдарыбыз бар, тыгылышып барыбыз бир үйдө жашап атабыз. Же өкмөт элдин балдарын ойлоп жер беришпейт бизге. Мына жер берилбегенине канча 15 жыл болду уже. Койнубузда жаткан балдарыбызды катын алып катындары менен үйдө тыгылышып жашап атабыз. Ошо жерибизди трансформация кылып бергиле деп кайрылганыбызга 7-8 жыл болду мынакей. Митингге чыгып чуркаганыбызга 3 жыл болду мынакей. Чыгарып беребиз. А кандай эле тягында биягында үйлөр бар, биздики келгенде эле чыгарып беришпейт. Биз суранар элек ант берсин жогорку кеңеш баары правительство карапайым элдин бүт жерин чыгарып берсин, канчадан бери кыйналып атабыз. Бүт карапайым элдер бизде жок да, коррупционный схема жок, мына документтерди көтөрүп келмен керек болсо. Бүт нар биздики эменин областной постановление 2009-жылы. Акчасарлар өтүп кеткен, акча жоктор калып калганбыз ошол жерде. Аябай кыйналып, моундай простой адамдар караңызчы. Уже Митингдин жүрүшүндө жогорку кеңештен чыккан өкүл чогулгандарга эртең бул маселе боюнча каралары белгилүү болду дейт Бекназар Айталиев. Эртең кабыл алабыз деп тиги жогорку кеңеш согласительный группа отурат, ошондо чогуу чакырабыз деген демиш болуп койду. Анан өкмөткө бардык. Өкмөт болсо баягы эле өздөрү сунушун берип, 2 районду алып салалы, 7 айыл өкмөттү алып салалы, 1-2 вариант болот. Ошон жакшы эмес ситуация. Эске салсак, трансформация кыймылы 24 январда Ак үйдүн, кийинчерээк өкмөттүн алдына митингге чыгышкан. Аларды агрардык саясат, суу ресурстары, экология боюнча комитеттин аппаратынын башчысы Тилек Мусаев кабыл алып, маселе карала турганын айткан. Бирок маселе ордунан жылбагандыктан бүгүн да нааразычылыкка чыгууга мажбур болушкан. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.